Биз кыргыз казак эли жакын кошуна эле эмес, жакын дос эле эмес, биз бир тууган элбиз. Дүйнөдө кыргыз менен казактай бир тууган эл жок. Биздин тилибиз да бир, динибиз дагы, маданиятыбыз дагы, динибиз дагы, керек болсо каада салт, үрп адатыбыз дагы окшош. Биздин кыргыз менен казактын дээрлик маселелери окшош, көбү чечилген. Şu мамлекет башчыларыбыз буга чейинки жасаган иштерибиз парламенттер бышыктап, бекемдеп, керек болсо өз сунуштарыбызды беришибиз керек. Ал эми соода саттык мамилелерге келгенде экономикалык жагдайда мына эң Кыргызстандын мындай көп өлчөмдөгү, көлөмдөгү товар жүгүртүүсү, мамилеси Казакстан менен болуп келип атат. Мен ойлойм, жакынкы жылдары биз азыркы көрсөткүчтөн кыйла ашып 3 миллиард, 4 миллиард акча долларын деңгээлине чыга турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, потенциал бар. Ошого жетебиз деген менин тилегим бар. Анан бизде ушул бир гана маселе казак эли менен ушул анча-мынча ушул чек арада маселе болуп калат дайыма. Ошол маселе эч андай болбош керек деп мен ойлойм, жасалма бир барьерлер болбош керек. Ал эми мыйзам чыгаруу жаатында сиздер менен биз дайыма пикир алмашып, тажрыйба алмашып иштегенге даярбыз. Таныстарыма кубанычтымын. Эми эң алдымен сизди Кыргызстан Жогорку Кеңешинин төрагасы болуп сайланууңуз менен дагы да куттайм. Телефон менен сүйлөшкөнбүз, сол куттагам. Эми базы бетпе-бет кездешип атырмыз. Кыргызстандын ары карай өркөндөөүнө, дамууна өзүңүздүн сонду үлөсүңүздү косасыз деп сенемиз. Сауда саттыкта, коммуникацияда, чек ара маселесинде бәрінде ары карай колай ынтымакташтыгыбызды арттырамыз. Сол сурактарды жан жакты президенттерimiz акылдашып, бир азыр чечимдер, маңызды чечимдерге келип атыр. Эми былай азыр сараптап отурсак, карым-катмаштардын негизги багыттарынын бири экономикада биздин сауда саттыгыбыз жаман эмес. Былтыр биздин сауда айналымыбыз 1 миллиард доллар болду. Быйыл одан өсөмө деген үмүтүбүз да бар.